أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Cuma'nızlar mübarek olsun. Daim aytkan sözünüz var. Kimde Allah Taala'nın üylerinden bolgan biriga basıp kelçi olsa, bir kadamına soğup jatsa, ikinci kadamına күнөлөр keçirilet deydi. Ушул жерде келгендердин ар бирибиздин 10 кадамыбызга Кудайым соғып жазган болса, сол кадамыбыз менен пендечилик кылып кетирген күнөлөрдү Аллахым кечирген болсун. Биздин бүгүнкү темабыз исламдагы бул нике деген тема экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми бай нике боюнча. Нике деген өзү негизи бизде ошол эркек менен аялдын күнөөдөн сактанып, артынан тұқым қалдырамын деп баш кошуусу бул бизде эмне нике. Билесиздер. Максаты эмне экен? Күнөөдөн сактанып, артынан тұқым қалдырам деп баш кошуусу бул же нике. Ошону биз түшүнөбүз. Эми Аллах Таала Куранда айтат: "Хунна либасул лакум ва антум либасул лахунна." Аялдар силер эркектер үчүн кийим, силер алар үчүн кийимсиңер дейт. Карасаң, эми кийим дегенде ошентип эле кийип ала турган нерсе эмес. Мисалы кийим биздин денебизди жашырат, анча-мынча айыптарды жашырат. Демек, аял күйөө дагы бири-бирине ошол кийим сыяктуу болуш керек экен да. Кийим сыяктуу болуш керек экен. Үйдөгү нерсе сыртка чыкпаш керек экен. Анан ар бир болгон нерсени сыртка айта берсе эми элестетип көр. Мисалы элге, мисалы кээ бир аялдар бар, үйдөгү болгон нерсени айта берет. Же болбосо эркектер аялы жөнүндө айта берет. Анан туугандары же башкалар мунун күйөөсүнү жаман көрүп калат, а бул өзү кайра табышып алып жарашып алып жашай берет. Элдин көзүнө жаман көрсөтүп коет. Коягы жердечи. Ошол себептен не кийим деп айткан ошол да карасаңар, Аллах Таала ушунча бир сонун түшүндүргөндө эркектер аялдардын кийими, аялдар эркектердин кийими, бири-бириңердин кийимисиңер дейт. Эми кийим дагы ар кандай жарашат да адамга. Ошондой жарашыктуу кийим болушубуз керек да, биз аялыбызга, аялыбыз бизге, иншалла. Мисалы кээде карасаң, мисалы жакасы кышайып кала же мындай болуп калат, демек семьяда ошондой экен да. Кээде сени касаңды соседтерге айтып коет, сен аялыңды ушинтипсиң да деп. Башка деп, же болбосо сен аялыңдын касагын айтып коесуң. Ошосуң кандай экен да, кийимдин бир жери жыртылып калган сыяктуу болуп калат экен да. Bir ayalda aytat, balası kelinin uruttır. Kelinin urgan eken, kelinin közü kögörüp ketiptir. Anan koşunda kempirler söylöşüyor da balança, ne senin balan kelinin uruptur ga, kayakta urgan emez, jana şu put kiyimin ırgıtkan eken, tiyip ketiptir da, oşonçoluk bu dep koyat. Karasan, oşosunda bul jedem ne? Uyduğun nese sırtına çıkbaş gerek de özünne gider. Yemi dinge Peygamber hadisinde kelет. Eğer de sizlerden kızыңарга dini мүнөзүнө sen razı боло турган bir жуучу келсе, sen kızыңды ошого бергин, болбосо жердин бетинде fitna, fasad таркайт дейт. Fitna деген бузукулук таркайт дейт. Эми карасаңар, бул жерде эмне? Динин деди. Анан не? Мүнөзүн деп атат да. Жакшы мүнөзү жакшы болсо, sen razı болсоң кызыңды бер дейт. Bizde olsa köyde sakalını aldanıp kalıp atat da. Veya jerdeci. Bir balandağını aytıptır, bir kızga juuçu olup kelgen eken, sakalını jakpay atat. Sakalыңды alsaң anan tiyem degen eken, barıp sakalını alıp keliptir deydi. Böyle tiyi kız aytıp koyet deydi. Men için sakalımды alıp saldın, sen jana dindi satıp koya veresin, tiyibeyim dep koydu deydi. Görmeyesіңер. Ошоға не? Динди түшүнгөн бирөө керек экен да. Койсоң, Аллах үчүн кой сакалыңды. Сен жашасаң, Аллах үчүн жаша. Аллахтын динine менен жашайм дедиңби? Бирөт ол ошол бойдон жаша. Ошондой максат керек экен. А эгерде эмне себептен бул жерде кол мүнөзүн кошту, сен мурдак сабактарда сакал жөнүндө айтып бергенмин да. Кыргызда сөз бар. Топчанын баары молду эмес, аттын баары жорго эмес дейт. Демек бул жерде эмне? Ошо мүнөз керек экен да, жакшы мүнөз. Пайгамбар айтат го, кыямат күнү таразада жакшы мүнөздөн дагы оорураак эч нерсени мен топпадым дейт. Мүнөз керек экен да, жакшы мүнөз болсо, кызыңды сен бергин дейт. Болбосо сен кызыңды бербесең, элестетип көр, бир ала качып кетти деп коелу мисалы. Алкаш. Өмүр бою башынан таяк түшпөшү мүмкүн да, туура. Кудай сактасын андай нерсе. Ошол себептен сураштырыш керек. Бизде mal aganda suraştırasın ga, kimdi mal eken bul. Mal esini tartmaz, aram öret deçeyle deyip duruyor. Sen keleşekteki nevrelerinin atenesi bolotkan eken, onu karaş gerek.
Qaraş керек. Бирок тилекке каршы бизде кээ бир эмелер бар азыр. Байлыгына, бийлигине карап калды да. Кызымды бай жерге беремин, башкага беремин деп. Кудай сактасын. Ал байлык жакшылык алып келбейт да. Эгерде дин менен болсо мейли анда жакшы. Эгерде дин жок болсо ал жөн эле кемсинтип коет да. Баягы жерде. Бир мисал. Бирөө айтат. Бир бай жердин кызы кээде жердин кызына үйлөнүптүр. Кыз байкуш айтып турду: "Силерге биз дал келбейбиз. Биз жарды жашайбыз. Силер байсыңар" десе, тиги бала катуу сүйүп калган дейт да. Жок. Эч нерсе албайт. Бала менен кыз бири-бирин жакшы көргөнү менен тууган, туушкан, урук деген бар да баягы жерде. Анан келгенде чоң бир кочкор союп, коноктоптур. Коноктогон экен, тиги баланын туугандары баштаптыр. Бир чоң кочкор, бир кой менен эле бизди жөнөтүп койду. Эгерде бир уй же жылкы сойсо, бүт Кыргызстанга жетсе керек булардыкы деп карасаң, момент эле башталды дейт да баягы жердечи. Кемсинтүү. Ошого кыргызда сөз бар да: "Тең теңи менен, тезек кабы менен" дейт. Теңдигинде караш керек баягы жерде. Анан пайгамбар хадисинде келет: "О жигиттер, эгерде силерде мүмкүнчүлүгүңөр жетсе, үйлөнгүлө. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр жетпесе, анда орозо кармагыла" дейт. Карасаңар, пайгамбардын хадиси. Пайгамбарыбыз жөндөн-жөн сүйлөгөн эмес, эч бир сөздү. Ал сөз кандай? Куранда айтат: "Ва ма янтиqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Пайгамбарыбыз өзүнүн оюнан алып эч нерсени сүйлөйт экен. Аллах Тааладан келген аян аркылуу гана сүйлөйт экен да. Карасаң, "О жигиттер, күчүңөр жетсе үйлөнгүлө, болбосо күчүңөр жетпесе, анда орозо карма" дейт. Эмелесетип көр. Орозо кармасаң, сен кызды ойлобойт экенсиң да. Качан ифтар болот экен, а? Дер улам саатыңды карап, ифтарды күтүп калат экенсиң да баягы жердечи. Курсаң ток болсо, ар нерсени ойлой бересиң да баягы жердечи. Ошого пайгамбар не деди? Күчүң жетсе үйлөн, күчүң жетпейби, анда орозо карма дейт. Анан дагы ошо үйлөнүү боюнча пайгамбардын дагы бир хадисинде келет: "Таштандыда өскөн кооз гүлдөн сактангыла" дейт. Таштандыда өскөн кооз гүлдөн сактангыла дейт. Таштандыны баягы бизде күлдөбө деп коебуз го, баягы үйдөн чыккан күлдөрдү теккөн. Күлдөбөдө өскөн кооз гүлдөн сактангыла дейт. Ал эмне деген десе, жаман үйдө тарбияланган сулуу кыз дейт. О красавица экен, вообще сон экен. Чырайы ушунчалык башкача экен деп кызыгасың, бирок тарбиясы жок дейт да. Эми ошол эле нерсе биз дайыма эле кыздар тарапка айта беребиз, балдарга да тиешелүү. Балдарга дагы тиешелүү ошол. Эгер кызыңызга бир жуш келсе, красавчик экен, о сон экен дебестен, сен ошонун тарбиясында карап кой, анан кийин бер. Анткени бул кызың кор болуп калбасын келечекте. Биз айтат го, эгерде сен келечекте күйөө балаң кызыңа кандай мамиле кылуусын кааласаң, сен аялыңа ошондой мамиле кыл дейт да. Карасаң, сен аялыңа ошондой мамиле кыл, келечекте сенин кызыңа күйөө бала ошондой мамиле кылат дейт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, кыз балага өзгөчө тарбия керек. Кыз балага өзгөчө тарбия керек. Мисалы, кыз баланы: "Кызым, мен сени жакшы көрөм, сен сулуу кызсың, менин принцессамсың" деп туруп, эмне? Атасы эркелетип туруш керек да, кызды эркелетип, бетинен өп, кучактап, тегерентип, айлантып туруш керек. Кыз балага бир тууган эркек агалары да: "Карындашым, кандайсың? Мен сени жакшы көрөмүн" деп туруп, чекесинен өп, кучактап, эркелетип туруш керек экен да. Кыз балага ошондой бир мамиле керек экен да. Үйдө эгерде ошондой мамиле жок болсо, эртең көчөгө чыкканда бир балдар кучактап сени жакшы көрөм десе, азырылып кетет экен да. Бир кучактап койсо. Көрбөйсүңбү? Ошол себептен үйдө кыз бала менин коргоочум бар. Менин колдоочум бар, атам бар, менин агаларым бар, инилерим бар деп туруп, эмне? Кыз бала бир башкача чоңоюш керек да баягы жердечи. Биздечи эркекке кандай мамиле кылса, кызга дагы ошондой мамиле кылат да кээ бир үй-бүлөлөрдө. Кээ семьяларды карасаң, кыз иштейт. "Эмне болду?" десе, "Атам үй салып атат, акча жөнөтүшүм керек" деп туруп, "Бул кызды сен үй салдырам деп иштетем, үй салдырам деп туруп баккан жоксуң да сен кызды, туурабы? Акча таптырам деп баккан жоксуң да." Ошол туура эмес. Эркек бала табыш керек акчаны. Эркек бала салыш керек үйдү. Кыз баланы үйдө карашыбыз керек.
Antkeni al ne? Kelecekteki eni, kelecekteki çoğun eni, kelecekteki tay eni, ağa bir başkaça mamile kılış gerek. Murdaq sağıqlardan aytkan esingizde de olsa anne erkek menen ayaldın ayırmasın bir ele misal menen düşündürüp bereyim. Misalı bu taksırım $100.000 bir maşina alsa darbadan açıp kirgizet, boldu özü үйgө kiret, koroda kalat. Oşo $100.000 maşina. Eğer ayalı 100 so'mga pomada alsa üydün törüne kirip ketет da. Ana ekön ayırmasın bilip algılar bu jerde mına. Kızga kanday mamile, erkekке kanday mamile. Emi azırkı hadis kimge? Balaga dagın, kızga dagı teşeli eken. Taştandı da küldöödө öskön, koz gülden saktangıla degen bu Peygamber'in hadisi. Emi dagı bir hadiste kelet, kimde kim kutulamın men beremin dep turup birödөн karız surasa, je күнөнөн сактанып Allah жолунда жашайын деп үйлөнөм dese, Allah Taala oşo nikege, oşo karızdan kutuluşkanга Allah özü jardam berет deydi. Qarasang niyetте. Köyler var. Yepte birden akça alıp olsam ben berbere ayet elem, anda Allah jardan berbeyt eken da. Kayra beremin dep alsang Allah jardan beret oşo karızgaç. Kayra men beremin. Uşu kичине кыйынчылыктан чыгып olsam kayra berem dep karızga alsang Allah Taala jardan beret deydi. Күнөнө сактанып, мен şu күнөгө батпайын Allah üçün dep turup kız izdey turan bolsang Allah jardan beret deydi. Bayaq jardan. Eң негизи maksat ne eken? Üylönүүдөн maksat ne? Tukum uluu. Артымнан bir перзент kalsa, bir жақшы bala, жақшы uul, kız tarbiyalasam degen bir maksat da. Oşo sebepten Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de ne deyip? Yahabu limen yeşâ'u inâsa ve yahabu limen yeşâ'u dhukura aw yuzavvicuhum dhukrana ve inâsa ve yec'alu men yeşâ'u aqîmâ. Allah aytadi, kimge kalsam kız berem. Qara, birinci kız kelip atat Kur'an'da. Kimge kalsam uul berem. Kimge kalsam ekosunu da berem. Kimge kalsam tukumsuz kılıp koyam deydi. Qarasang birinci kim kelip atat? Kız kelip atat da. Peygamber hadisinde ne deydi? Kimde kim 3 kızды tarbiyalap turmuşka uzatsa, oşalardan 5'e kiret deydi. 2 kız olsa dese, 2 olsa da deydi. Birisi o peygamber жалгыз kız olsa dese, жалгыз bolsa da deydi. Qarasang bu kız balanın statusu uyda turat da. Jogorı turat şeriatımız boyunca. Erkek, bu yerde birinci kız, ikinci erkek dedi. Qarasana, bizge bir başkaça tarbiya gerek de. Ayılda, öskemiz de var dedi. Tayaktı delecedik, tamakta delecedik, oşanı çoğun aydık da tuğra. Ahtan, bir-iki sağı soldu, bak. Bartır, uylarda aydık geldi dedi. Torpaktorda jetele geleyim mi duvar. Özün bir öyle kızmat kılıp yürüyorsun da, bayaz yerde. Qarasana, erkekке başkaça tarbiya. Kızga da tarbiya ketpeydi da. Kızga da tarbiya ketpeydi. Kızga altınday mamile kılışımız gerek. Altınday mamile kılışımız gerek. Dağın oşon ne? Gelecekteki kүйөө balaga amanatты tapşırıp berişimiz gerek. Oşo sebepten ne? Şeriat boyunca nike kızdın uyunda kıyıladı. Nikeni kıytırıp, mına kүйөө bala, boldu. Men kutuldum, moynumdan önce ketti. Bugünden başlap atası da sen, enesi de sen deyip turup tapşırışımız gerek da. Kүйөө balaga. Misalı, altın sepişkanın ayallar tağып alsa, uyda açık жүрüp da, köçüge çıkanda kişinin de jaşırıp alat da, hiçbir körsetpey, bir hocam jılıp ketmesin de. Qarasang altın bolğanı köp bolsa bir 30.000 so'mduk neseni jaşırıp atadi. Biz kızыбызды jönelep koyup atабыз köçöge. Barçada. Qarasang, üstüne jap kiyinip jür demey, hazır jok bolup kaldı. Biz jop beremiz oşo koçu. Kız balanın tarbiyası öte mындай tataalda. Emi tugandar, bu jerde nike boyunca adır nike kıyınlap ketdi. Nike kıyınlap ketdi. Üylengende kalın meselesi var. Kalından sırtkarı bizanan süt akı degeni var. Başkası var. Kıskası çok ölen nesler böyüt kirip gitti. Sevet degeni var eken. Uvara gerçilik. Sevet alpatanı kayırıdağın tolturup zaçın kaytaş gerekeni çok ölen neslerde. Gönül özüydü kıynamaydı. Misalı kevirlerde körü atağız. Üylen algı etkanının, üylen ekin tezil ajırashkan olup kalады. Nege dese, kızdı, atası, men kızımdı berem, sen toy kılasın dep turup majburlayt ekende kүйөө balаны. Bol bolsa berbeyim dep. Emi elestetip kör, Kırgızda söz var go. Özüňe jakşı görgön nerseni biröge jakşı görmöýünçe sen toluk musulman emesin dedi. Hadiste da. Emi elestetip kör, oşo kızını berip atkan adam erteň ele kız alışı mümkün da. To'rabı? Kudası o şey tutursa, yok, anda kantip olsun deyip durup, özü
kız alganda андай majburlangысы келбейді. Kız беріп отқанда неге majburlайды деймін да, қандай ақысы бар деймін да, сен той қыласың, ресторанда той өткөресің, анан кейін беремін деп. Ал қызды алғаннан кейін ол бала өзі біледі да, тура. Ресторанда өткөрөбү, үйдө өткөрөбү, же өткөрбөй эле коёбу, алыбай алына жараша дейт. Ошондон проблема көп чыгып атат азыр биздечи. Мисалы макул, кейлер кызын берди, сен той өткөрөсүң, болбосо бербейм, мен дос жарым бар, урук туугандарым бар дейт. Ошол дос жарым урук тууганың үчүн сен күйөө баланы кыйнап койдуң, өмүр бою кызыңдын тили кыска да. Сенин атаң мажбурлаган, мен ошондо мен кредит алганмын мына. $15,000. Дагы эле кутула элекпиз. Ошол $15,000 үн чыкпай калганда өзүбүз бир жер алып туруп, 10.000ге, 5.000ге мен жөн эле временге салып алат элем. Өзүм устамын деп туруп, өмүр бою кызыңды кемсинтип өтөт да баягы жерде. Жандай эмеспи туугандар? Логика менен карап көрүңдөр, акылга салып карасак, кыздын ата-энесинин укугу жок да, мисалы күйөө баланы андай кыл, мындай кыл дегенге укугу барбы? Айтыңыздарчы, жоктан туурабы? Мисалы, кыз тарапты деле андай кыл, мындай кыл дегенге эркектин укугу жок да, туурабы? Ал келип кызды сурайт, берем десе алат, бербесе андай өзү билет. Ал той өткөрөбү, той өткөрбөйбү, ал өзүнүн эрки. Туурабы? Ошондой эле эркектин дагы өзүнүн эрки да, баягы жердечи. Тойду ресторанда өткөрөбү, үйдө өткөрөбү, же өткөрбөй эле коёбу, же куда тарапты эле чакырып коёбу, ал өзүнүн эрки. Бизде негизги проблема ошол да. Анан мисалы сеп деген нерсени карасаңыздар, эми ашыкча эле нерсе экен да, ошо сеп деген нерсе. Мисалы, азыр мына бул жерде 70% адам үйлөнгөн болсо, 70%-тин 60%-ти сеп алгансыздар, ошо төшөктөр туурабы жыйналып эле. Эч ким пайдаланбайт да баягынычы. Мурдагыдай 5-6 болуп бар тууганыңда 2 күн 3 күн жатпай деген нерсе жок. Кана айтыңыздарчы, кимиңиздер тууганыңыздардын үйүнө барып 3 күн жатып келе аласыздар, семьяңыздар менен коркөтөрчү, барбы ошондойлор? Мына бирөө духу жетти, башка духуң жетпейт да. Тууганга барып жатпайсың себеби барып андай нерсе жок болуп калды азыр. Эгер ошондой катышып турса, мисалы төшөк керек. Азыр мисалы эркек элестеткөр, үйлөнгөндөн кийин аялга тиешелүү эмне төшөк керекпи, эмне керек бардыгын эркек өзү даярдап бериш керек да. Туурабы? Мисалы азыр ошо септи алып келгенден кийин үйүнө батпайт. Туурабы? Макул бирдемке кылып бир комнатаны эле баарын киргизип койду, аны эч ким пайдаланбайт. Анын деле сурак жообу болсо керек, Кудайдын астында, туурабы? Мисалы мына биз мечиттин атынан кээде жардам таркатып, новостройкаларга барабыз, төшөгү жок адамдар бар, Мен ыйладым көрөп, төшөгү жок адамдар бар экен. Үйүндө бир палас, бир мештин түбүндө бир жер төшөккө салып, үстүнө курткасына жамынып жүргөн семьяларды көрүп атабыз. Кудайдын астынан жооп бериш бар, ошол төшөктөрдү эле ысырап кылбашыбыз керек. Эркек үйлөндү, өзү кылсын ошол нерсени. Не кереги бар мисалы, сен кызыңды дагы берсең, төшөк баарын берсең, кызыңа эмне кереги бар андай нерсени? Кызыңды бер, болду, бүттү, ал өзү эмне керек болсо өзү даярдап берсин ошону. Эгер мүмкүнчүлүгү жок болсо карап көр дагы, калың деп отурбай эле өзүң эле көңүлдөн чыкканын берип кой. Анча калың, мынча калың деп туруп, анан эртең кызың менен күйөө балам билбейм эми. Эгер калың кымбат болсо, анан баягы той каласында мажбурлаган болсо бир 80% ошол үй биле тынч эмес да. Мен жөн эле үйлөнмөкмүн, сен ата-энең мажбурлаган деп туруп, же болбосо үйлөнүп алып туруп, Россияга кет деген бас эми экөөбүз төлөйбүз ошол алган карыздарды деп туруп, аялын эшитип алып туруп, кетип иштей албай, эмесин бүтүрө албай, карызын төлөй албай, үйүн банкка алдырып койгондор канча? Же үйдөн жок, же чүйдөн жок дегендей. Ошондон туугандар, эң жакшы нике бул калыңы аз болгон аял дейт. Ошондуктан көп эле мындай ачылып чачыла бербешибиз керек. Мен досу жарым бар, туугандарым бар, ошолордун жанында мен кичине эметип беришим керек деп тур. Ошо сен уялган сенин досу жарың бир чыны чай куюп бербейт сенин кызыңа. Бир мөшө un алып келип бербейт. Келет дагы жеп кетип калат, рахмат деле айтпайт ошогочу. Андан көрөкчө ошо канча кетет? 100.000 кетет, 200.000 кетет ошол чыгашаны кызың менен күйөө балаңа бер баягы жерде. Пайгамбардын хадисинде оңой эле чечип койгон. Сен үйлөнгөндө жок дегенде бир кой союп, жарыялап кой деди, болду. Жарыялап коюш керек, мен үйлөндүм деп. Ошол анан ресторанда той өткөз деген нерсе жок шариятыбызда. Бир кой, күчүң жетсе, бир кой союп туруп, сен жарыялап кой деди, болду. Ошол никенин шарты ошол. Ошол туугандар.
Эми бизде негизи бул никеде ошо калың маселесинде көп ойлонбостон тарбия маселесин ойлонушубуз керек туугандар. Себеби келечектеги медреседе, келечектин кыз бала бул медресе дейт. Келечектеги коомду даярдаш керек экен да. Кыз балага жакшы тарбия берүү милдет bizde. Bizde кыздын тарбиясы менен ишибиз жок. Тойду кантип өткөрөмүн? Кайсы ресторанда өткөрөмүн? Кимдерди чакырамын? Учаны кимге тартамын? Туугандар, ошол үйлөнгөн балдар, мен силерге айтарым. Ошол үйлөнгөндө кичинерээк эле той өткөрүп туруп, ошол учаны атаң менен энеңе тартсаң сонун болмок да. Туурабы? Жандай эмеспи? Атаң менен энең отуруп алып садаган кетейин деп, халатыңке салып алып бычак менен кетип бир жума жейт го отуруп алып, туурабы? Же сөзсүз уча жеш үчүн чоң той же бири өлүш керекпи дейм да. Ар жердечи. Туурабы? Ал учаны атаң жебейт. Эгер үйлөнө турган болсоң, кичинерээк эле бир тойчук деп туруп өткөрүп туруп, учаны бир 15 миңге бир уча алып келип туруп, бышып туруп, атаң менен энеңе тарт. Ушуну колдойсуңдар, кандай дейсиздер ошону? Ата менен эне жесин да ошол учаны. Тура чоочун эле бирөөгө берип койбой. Ал макул эле 3 миң сом берип коет, болуп кетти, аны сен канча калгансың? Андан көрө ошону ата энеңе берип койсоң, ыйлайт го. Мындай уча тарт эле келе мага эч ким уча жей эле келем деп жыргап жейт го баягы жерде. Эртең менен кечинде элестетип көрүп бычак менен кел кемпир деп туруп атаң менен энең уча жеп отурса. Билбейм, мен ата энем болсо мен ошо этмекмин да, мен элестетем да, ошо ата энеси балдарга мен ушунчалык мен кызганам да, кызганам. Дуасын ала албай атасыздар ата энеңиздердинчи. 2 айда бир, кварталга бир, мисалы 3 айда бир уча тартып туруңуздар, ата энеңиздер бар болсо, туугандар. Суранычы. Дуасын алыңдар ошолордун. Сөзсүз уча жеш үчүн бирөө өлүш керекпи? Канчаңыздар ата энеңиздер бар? Кана кол көтөрүңүздарчы. Ата энеси тирүүлөр барбы? О, машалла. Бактылуу адам экенсиздер. Мына 30%, 40% ата энеси барлар. Жылына квартал, 3 кварталбы? 4 квартал. 4 жыл уча тартып туруңуздар, Бактылуусуздар, машалла. Сөзсүз балаңы үйлөгөндө же бирөөдө тартпастан жөн эле уча тартып туруңуздар. Эми эркектин 3 милдети бар, никеде аялдын 3 милдети бар. Ал кандай? Эркектин милдети кыздын жатаканасы, тамак ашы, кийим кечесин камсыз кылыш керек. Аялдын милдети, кыздын милдети 5 убак намаз, 30 күн орозо, күйөөсүн ыраазы кылса 5-тин каалаган эшигинен кирет дейт. Болот. Аялга жеңил. Көрбөйсүздарбы? Ошого биз кызды тарбиялап коелу. Күйөөң менен бол, ошо барган жерин күйөөңдү ыраазы кыл. Ошону тапканы сарамжалдап жумшат деп эле ошого тарбиялайык, болду. Жеңил эле. Эркекке 3 милдет. Эркекке андай аялдарда льгота жок. Мынау 100 сом кайдан келди, 1000 сом кайдан келди? Аллах Таала кирешени сурайт, чыгашаны да сурайт. Каяка сартпадың муну сен? Үйүңө алып келдиңби же кумар ойноп өткөрүп койдуңбу деп туруп, бүт баарын Кудай Таалам сурайт, киреше чыгашаны сурайт. Эми ошону менен биргеликте хижаб деген нерсе бизде парз. Ошону дагы биз кыздарыбызга, аялыбызга үйрөтөлү. Хижаб бул парз. Bizde şeriat aytат, sen бул жашоого бир келесиңби, бир турмушка чыгасыңбы, бүткүл сулуулугуңду ак нике менен тийген күйөөңө арнашың керек да. Аял заты. Бояноо, минипка кийип, атыр себинеби, күйөөнө жагыныш үчүн үйдө болуш керек. Мына никенин берекеси ошондо. Ошондо эч бир эркек көчөгө качпайт. Үйгө шашып турат. Үйдө жасаныш керек. Сулуулугун күйөөнө арнаш керек. Бизде кандай? Kүйөөсү жумуштан чарчап келсе, баягы эле жыртык халат, пияз сасып турат да аялычы. Аны көрүп дагы настроение сөйлөт. Эгерде үйдө жадырап, жайнап, атыр себинип, жасанып тосола турган болсо, аял үйдө 80% үйдөгү аба ырайы аялга байланыштуу. Эркек үйгө шаша турган болот да. Үйгө шашыш керек. Эми элестетип көрүңүздөр. Ошо кантип болсун дегендер бар да. Тарыхты карап көрүңүздөр. Кимиңиздердин чоң энеңиздер шляпа кийген? Же тайнеңиздер. Кыргызда барбы? Аялдар шляпа кийген. Жок, ата бабабыздын салты дейт. Салтыбызда жок. Кимиңиздердин чоң энеңиздер же тайнеңиздер футболка кийген, жеңи кыска. Барбарыңдар. Кимиңиздер тайнеңиздер 80 жаштагы тайнеңиз футболка кийген барбы? Жок. Жол болсо могул жердеги мына аксакалдар жынсы кийген аялды көргөн эмессиздер, сиздер мурда. Эми көрүп баштадыңдар, Энебиз, чоң энебиз, тайнебиз жынсы кийген эмес, ал жок да биздин тарыхыбызда. Анан ласина, колготки кийген чоң энени көргөнсүздарбы?
Yatayın Bolğan emes de. Adır 60'a çıkan lasiyana bir kalgatını kiyip alıp, yukkanı kiyip alıp, şilapanı kiyip alıp yürür. Bu kanday tarbiya. Жоқ dende tariximize kaytalı. Özümüzün ata babalarının kiyimini kiyeli, oşal özümüzge жетişti болады. Anın için biz ayaldarga ile ayıp koyarбестен, erkekte dağın küne var. Erkek oşanı üretip şart düzüş gerek. Үйge şart düzüş gerek. Себебі Kırgız'ın makalı var. Katın alsan otun al deydi. Үйленерден burada үйge duştu, banyanı, bardığını dayardaş gerek. Şartı tüzüp bir anakin üyleniş gerek. Себебі ayal zatı oşanda şart gerek. Oşal kıskaça Allah razı olsun.